Madaniyat министри кечегүнү билдиргенге караганда, Райер деген немис компаниясына карыз төлөндү жана тарых музейи эми жакында ачылышы мүмкүн. Жазында болот го. Ремонтко музей 16-жылдын май айында жабылган. Түркиянын ТИК агенттиги $15 миллион грант бөлүп берген. 4 миллионуна ошол акчанын сырткы иштер жазалган, бирок 17-жылдын башында Атамбаев бардык иштер 31 августка чейин бүтсүн деген талап койгон. Ал мүмкүн эмес болчу, жана түрктөр өздөрүнүн $11 миллион алып кетип калган. Андан кийин Атамбаев менен Сапар Исаков мамлекеттик бюджеттен 870 миллион сом тапкан. 9 миллион еврого немис компаниясы жалданган, бирок акчанын баары короду. Кыргызстан карыз, музей эңбичи жабыла элек. Эч нерсе кылбай отура бергенде дагы түрктөр өз акчасына анын баарын бүтүрмөк. Ошондой эле Нарын дарыясынын башындагы каскад боюнча келишимди Кыргызстан өз алдынча жокко чыгаргандыктан Рус Гидро деген орус компаниясына азыр Кыргызстан $38 миллион карыз. Эч нерсе кылбай отура бергенде Атамбаев ал каскаддагы эңбиче иштеп калмак.